Жалал-Абад шаардык кеңешине болгон шайлоого байкоочулар өзгөчө көңүл бурганы жатат. Анткени буга чейин шайланган депутаттар же төраганы же мэрди шайлай албай таркап кетишкен болчу. Учурда шаардык кеңешке 7 партия атсалышууда. Ал эми эл аралык уюмдар менен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү шайлоо күнү мыйзам бузуулар аныкталса жеринде арыздарды жазып, борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөрүн билдиришти. БШК болсо шайлоолор ачык жана таза өтөрүнө кепилдик берип жатышат. Ал канчалык таза болоорун эми байкоочулар аныкташат. 28 май күнү 41 жергиликтүү кеңештерде шайлоолор болот. Буга байланыштуу 117 шайлоо округу түзүлүп, 214 шайлоо участкаларында иштер жүрүп жатат. Бул шайлоолордо 603 мандат үчүн 1872 талапкер ат салышууда. Ал эми жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолорго 272196 шайлоочу катыша тургандыгы анык болгон. Бирок серепчилердин баамында бул жолу байкоочулардын көбү Жалал-Абад шаардык кеңешине боло турган шайлоого өзгөчө көңүл бурушат. Ал жерде азыр 7 партия ат салышууда жана акыркы 3-4 жылдан бери Өнүгүү Прогресс партиясы алдыңкы орундарды эч кимге бербей келген. Эми болсо талдоочулардын баамында биринчилик үчүн айрым партиялар бардык күч аракеттин жумшашы мүмкүн. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов жергиликтүү шайлоолор таза жана ачык өтөрүн айтып, шайлоолорду бурмалоого жол берилбестигин айтты. Бул жерде шайлоону мыйзам талаасында өткөргөнгө биз борбордук шайлоо комиссиясында толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр дагы ошо сиздер тынчсызданып аткан, биз тынчсыздандырып аткан маселе, мисалы Жалал-Абад шаарын алып атсак, ал жерде аймактык шайлоо комиссиясы күнүгө отурум өткөзүп, ар түрдүү арыз даттанууларды карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алып жатат. БШК шайлоолорду канчалык таза жана ачык өткөзөбүз дегени менен жер жерлерде атка минелердин оюн өзгөртүү кыйын экенин Өнүгүү Прогресс партиясы билдирип чыккан болчу. Анткени электрондук урналар, жаңы технологиялар ишке киргизилгени менен айрым жетекчилер саясий упай табуу үчүн мыйзамсыз иштерге барып жаткандыгын маалымдашкан. Ошондуктан Жалал-Абадтагы шайлоого өлкөнүн бейөкмөт уюмдары дагы дыкат көз салган жатышат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы бул күнү Жалал-Абадтагы 25 шайлоо участкасында байкоо жүргүзөт. У нас на местах есть наблюдатели. Жалал-Абадта боло турган шайлоого биз өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Анткени буга чейин шайланган депутаттар мэрди шайлай албай таркап кетишти. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Жалал-Абад шаарындагы 25 шайлоо участкасында көз салат. Мындан сырткары аталган коалиция шайлоо күнү мыйзамсыз көрүнүштөр болсо жеринде ыкчам аныктоого бардык күч аракеттин жумшай тургандыктарын ырасташты. Нарушения, которые мы обнаруживаем. Эгер шайлоо күнү кандайдыр бир мыйзам бузулган учурлар болсо, биз сөзсүз ошол замат эле борбордук шайлоо комиссиясына арыздарды жөнөтөбүз. Эгер ошол бузууларга тийиштүү чаралар көрүлбөсө, жогорку сотко чейин кайрылганга даярбыз. Жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолорго ошондой эле эл аралык уюмдардагы байкоо жүргүзүүнү каалашкан. 28 майда Казакстан, Индия, Украина мамлекеттеринин шайлоо комиссияларынын өкүлдөрү дагы Жалал-Абадтагы шайлоого көз салышат. Изач Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.